го, эме кылып. Иштерин. Кошо кандай айтып койсоң, Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары, урматтуу көрүүчүлөр. Биз эфирде президентке талапкер Улукбек Тойчубаевич. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгачкы суроону жаңыртып берели, андан соң көрүүчүлөр тарабынан келген суроолорго да кезек беребиз. Код программасынын негизги өзөгүн кыска нуска кантип түшүндүрөт элеңиз? Код программасы негизинен биз ушул 30 жылдагы экономиканын өзгөрүүсүнү, структуранын өзгөрүүсүнү анализдеп чыгып, элдин кыйналгандыгы эмнеден болуп атат, деги эле өзү Кыргызстандын өнүгүүдөгү проблемалары, көйгөйлөрү эмнеде экенине биз кеңири анализ жасап чыгып, анан жазган программабыз. Бул жерде программада бардык эсептери эсептелип чыгып, ар бир цифранын аркасында биз расчетторубуз бар деп айтсам болот. Биз эмнени айтсак болот. Тилекке каршы 30 жылда Кыргызстандын экономикасы товар өндүрүүчү экономика болбой баратат да. Мисалы үчүн 2000 жылы айыл чарбанын ички дөң продукциядагы үлүшү 38% болгон болсо, бүгүн 10-12%га түшүп калды. Ал эми курулуш 28% түзгөн болсо, азыр күнтөрдү эске албасак, бул да 12%га түшүп калды. Айтайын дегеним, биз тилекке каршы товар өндүрүүгө калдык. Мындан улам Кыргызстандагы бүгүн чыгарган продукцияларыбыздын, колдонгон продукцияларыбыздын 80% чет өлкөлүк болгондуктан, жылына 4 миллиарддан ашуун акча, 5 миллиардка жакын акчаны биз чет өлкөнүн экономикасын колдоого, чет өлкөлүк ишкерлерди колдогонго жумшап атабыз да. Болгону 20% биздин күнүмдүк колдонууларыбыздан акча өзүбүздүн ишкерлерге кетип атат. Тилекке каршы жылдан жылга биздин товар өндүрүш кыскарып, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөр кыскарылып баратат. Ошону менен бирдикте жумушсуздук көбөйүп, миграция процесстери күчөп, эл жылдан жылга жакырчылыкка батып атат десем болот. Бүгүн 80% калкыбыз жашоо минимумга жетпеген киреше табат. Демек, биздин программабызда кандай кылып биз элдердин кирешесин көтөрөбүз? Себеби Конституциянын 53-чү беренесинде жазылып турат, Кыргызстандагы жөлөк пулдар, стипендиялар, пособиялар жашоо минимумдан төмөн болбош керек деген норма бар. Ушул биздин жарандардын Конституция менен кепилденген укуктарын ишке ашыруу. Бул деген биз жыл сайын жөлөк пулдарды 1000 сомго, стипендияларды 1000 сомго, пособияларды 1000 сомго, пенсияларды 1200 сомго, ал эми бюджеттен айлык алгандардын баарына 3000 сомдон жыл сайын айлыгын көтөрүп, бирок бул акча жалаң гана өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрдүн продукциясына байланган болуш керек да. Биз мындан кийин эми чет өлкөнүн экономикасына иштебей, өзүбүздүн экономикабызга иштейбиз. Бул аркылуу биз ички товар өндүрүүчүлөрдү колдойбуз, жаңы жумуш орундарды түзөбүз, жаңы ишканаларды түзөбүз, бюджетке акча түшүүнү көбөйтөбүз жана жалпы элдин кирешесин көбөйтөбүз. Муну менен бирге биз сыртта жүргөн уул кыздарыбызды кайтарып келебиз жана ар бир кыргызстандык татыктуу жашай турган шартка алып келебиз. Ишенип коюңуздар, мен 2 жыл министр болуп турганда мунун үстүнөн аябай компетенттүү, чоң жумушчу топ иштеп, ар бир цифрасыны биз иштеп чыкканбыз. Жана ушул программанын алкагында эле 560 000 турак жайы жок, ар жерде көчүп конуп жүргөн үй бүлөлөр 30 жылдык мөөнөт менен 2% чейинге чейин, 2%дан ашпаган жана баштапкы төлөмү жок ипотека алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул аркылуу дагы биз өзүбүздүн курулуш тармагын ишке салып, курулуш тармагына байланышкан бардык ишканаларды жумуш менен камсыз кылып, жаңы жумуш орундарды түзүп, бюджетибизге жаңы төлөмдөрдү камсыз кылуу менен элибизди социалдык турак жай менен камсыз кылуу жолго алынат. Кыскача айта турган болсом, биздин программабыздын маңызы ушунда. Люстрацияны сиз кандай түшүнөсүз? Кыргызстанга люстрация керекпи?
сөзсүз түрдө иллюстрация Кыргызстанга керек, мен аны колдойм. Бирок бүгүн кандайдыр бир мыйзам жазып алып киргизгенге мен ойлойм мындай ар кандай талаш тартыш болуп өтүшү да кыйын болот. Мен башкача иллюстрацияны сунуштайт элем. Биз бүгүн шайлоо системасын өзгөртүү менен бийликке жалаң гана байлар келе турган система түзүлүп калган. Ошону жоюп, чыныгы элдин ишенимине ээ болгон, эл үчүн иштей турган адамдарды жогорку кеңешке алып келип, президенттигине ошондой талапкерлерди шайлоо менен биз иллюстрацияны камсыз кылабыз. Мындан сырткары мамлекеттик кызматка мындан кийин даярдыгы бар. Ар бир мындай кызматтык иерархияда ар бир тепкичти басып өткөн мындай жолду киргизишибиз керек да. Себеби тилекке каршы мына муниципалдык жана мамлекеттик кызматка кирип атканда конкурс бар. Жөнөкөй айыл өкмөттүн жетектөөчү адисине конкурс менен өтөт дагы. Не себептен өкмөттүн аппаратына конкурс жок? Жогорку кеңештин аппаратына конкурс жок. Президенттин аппаратына конкурс жок. Ал жерге ошол утуп келген партиялар, премьер-министр болгон адам, президент болгон адам өзүнүн өкүл балдарыны, өзүнүн кудаларыны, өзүнүн дагы башка туугандарын койгонго мүмкүнчүлүк түзүп койгон. Эгерде ошол жерге конкурс болгондо, ошол кишилер өтөт беле, өтпөйт беле, бул чоң суроону жаратат. Ошондон ула мына чечим кабыл алуучу жерлерде тилекке каршы бүгүн иш билги эмес, тажрыйбалуу эмес, же болбосо мындай күчтүү кадрлар эмес, ошол бийликке жеткен адамдардын тааныш билиштери, туугандары иштегендиги үчүн Кыргызстанда өнүгүү болбой атат. Өкмөттүн аппаратына, президенттин, жогорку кеңештин аппаратына сөзсүз түрдө министрликтерде, областтарда, райондордо, керек болсо айыл өкмөттөрдө иштеп, тажрыйба топтогон адамдар гана келип иштей турган шарттарды түзүшүбүз керек. Ошондо иллюстрация ишке ашат деген толук ишеним бар. Бүгүн тилекке каршы кечээкү көчөдө жүргөн эч бир тажрыйба жок балдарды алып келип коюп атат. Ошол жерде 10 жылдап, 20 жылдап мен карьера курам, мен элиме таза иштесем, жакшы иштесем, эртең чоңойом деген балдардын үмүтүнө мындай кандай десем, суу себелеп коюп атабыз да, алардын үмүтүнө өчүрүп атабыз. Абдивазизов Акылбек аттуу Facebook колдонуучу төмөндөгүдөй сурап атырган. Кыргызстанда күйүүчү май продукты күн сайын колдонуучу буюмдар кымбаттап жатат. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мунун себеби жаңы мен айтып аткан проблемада кут программасы ушуну чечүүгө багытталган. Тилекке каршы жылдан жылга биз баягы өзүбүздүн ата мекендик колдоочуларды колдобой, алардын үлүшү азайып барып, өзүбүздүн ички рыноктон бүгүн сырттан келген товар өндүрүүчүлөр ээлеп алды, бизди чыгарып койду, тебип чыгарып койду. Эгерде дагы ушул багытта бир 2-3 жыл кете турган болсо, Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетиши ыктымал. Ошондуктан албетте мындан Кудай сактасын, биз бүгүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп, аларга шарт түзүп, алардын продукциясыны биздин эл сатып алгандай, сырттан келген товарларга атаандаштыкты түзө ала турган шарттарды түзүш керек. Ал үчүн биздин программада узак мөөнөттүү 10-15 жылга проценти жок кредиттерди берүү камтылган. Тилекке каршы бүгүн биздин финансы системасы туура эмес финансы система, бир уч адамдардын кызыкчылыгында жалпы элди тоногон финансы системасы иштеп жатат. Биздин ошол эле алтын валюта запастары сыртта 0,1% менен миллиардтаган 2 миллиардтан ашуун акчабыз турса, бекер аларга берип коюп, сырттан келген инвесторлор банктарды ачып, микрофинансовый компанияларды ачып, 18, 20, 30%га чейин калктын чөнтөгүнү кактап, акчанын баарын сыртка алып чыгып кетет. Бул система туура эмес. Ошондуктан Кудайым буйрса, биз бийликке келе турган болсок, кут программасы ишке аша турган болсо, анда биз ошо сүткорлукту жоёбуз. Сиз өткөн күндө программаңызды кантип ишке ашканы турасыз. Эгер мүмкүнчүлүк болбой атса, башка кандидаттар менен иштешип, аны ишке ашырууга даярсызбы? Менин программам ар бир кыргызстандыктын кызыкчылыгын көздөгөн, жалпы мамлекетти кызыкчылыгын көздөгөн программа болуп эсептелинет. 2 жыл бою мен муну өкмөткө сунуштап, какылабаган эшигим калбады.
эми мына шайлоого балким биздин чоңдорго керек эмес болсо бул программа, же алардын колунан келбесе, анда мен элге чыгайын, эл ушул программаны колдоп берсе, элге керек болсо, аны мен ишке ашырайын деп мен элге чыгып атам. Албетте мен бул программаны жашырып алып катып отурган жерим жок. Мен айттым, дагы бир жолу айтам, 2 жылдан бери каккылабаган эшигим калбады. Тилекке каршы программаны же түшүнбөгөндүктөн, же саясий эрки жоктугунан ишке ашыра албай келатат. Биз келсек, дараметибиз дагы, саясий эркибиз да жетет, билимибиз да жетет. Мен ишенем, муну биз ишке ашырабыз. Мээрим Бөрүбаевадан суроо. Кадамжай райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгындагы 26 кызматкер иш таштап, азыркы күндө иш токтоп турат, ошону чечип бере турган органдар барбы? Эң өкүткөнү тилекке каршы мына миллиарддаган акчалар дарексиз деп эсептөө палатасынын чыгарган корутундусунун негизинде атайын ушул иш-чараларды уюштуруп, ошол 1 миллиард оңго солго кетип аткан акчаны биз өз жолуна салып, 92 миң аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарыны пособие менен камсыз кылдык. Ушуга кандай десем, ушул иштерге жол берген жетекчилерди жумуштан алсак, тилекке каршы биздин коррупцияланышкан сот системасы, элдин ишениминен чыккан сот системасы бүгүн кайра ошондой жетекчилерди ордуна алып келип коюп, элдин нааразычылыгын пайда кылып атат. Бүгүн бир райондун, бир ишкананын 70-80% кызматкерлери жумуш таштаса дагы жок деп ушул жетекчилигин кармап отургандыгы мени албетте өкүндүрөт. Мен бул боюнча кече Кадамжайга жолугушууга барганда, жолугушуудан кийин атайын ушул кызматын таштаган кызматкерлер келип мага жолугуп өздөрүнүн көйгөйүн айтты. Мен ал көйгөйлөрдү ушул тиешелүү жетекчилерге жеткирдим. Мен ойлойм, чечим кабыл алат болуш керек. Айлык тууралуу да айта кетсеңиз дейт. Айлык негизи айлык өкмөттөрдү биз мындай ирлештиришибиз керек. Айлык өкмөттөрдү саны көп. 453 айлык өкмөт Кыргызстан үчүн аябай эле көп. Анын үстүнө айлык өкмөттөрдүн арасында айырмачылык да көп. Мисалы үчүн 875 калк жашаган бир айлык өкмөт болсо, ошол эле учурда 40 миңден ашуун калк жашаган айлык өкмөт да бар болуп атат да. Эми элестетиңиздер, 875 адамга кызмат көрсөткөн оңойбу же 40 миңден ашуун? Нагрузка тең болбой атат. Андыктан биз ирлештирүү жагына дагы сөзсүз караштырып көрүшүбүз керек. Көптөн бери административдик территориалдык реформа жөнүндө сөздөр айтылып кетет, иш жүзүнө ашпайт. Биз Кудайым буйрса муну ишке ашырабыз. Эң негизгиси жерлердеги бийликке биз мына өтө борборлоштурулган бийликти функцияларını жерлерге беришибиз керек. Мисалы үчүн трансформация маселеси боюнча ошол мындай мазар деп коет, көрүстөнгө дагы жер тилкесини трансформация кылыш үчүн бүгүн Бишкекке чейин келип өкмөттүн токтомун чыгарыш үчүн 22 министерство ведомстводан макулдашуу өтүү, бул өтө эле кыйын нерсе. Ушуга окшогон нерселерди, мындан да башка нерселер, көп нерселерди жерлерин чече турган кылып биз реформаны жүргүзөбүз. Бактияр Мизамулунан суроо, Баткен районунун Асай айылы менен чектеш Тажик Республикасынын Варп анклавы жайгашкан, бирок биздин бийликтин алсыздыгынан алар кожоюндай жашашат, анклавда эмес. Сиз президент болсоңуз, Варп анклавын анклав катары жашайлы. Варп анклав, анклав. Албетте биздин кошуналар, ал биздин анклав эмес, ал биздин негизги территорияга байланышылган биздин территория деп айтып келет, бул андай эмес. Биздин мен жаңа айтып кеткен ошол шайлоо системабыздын туура эместигинен жалаң компетентсиз акчасы бар адамдар келип алып, алар болсо ошо тиешелүү кызматтарга дагы жалаң баягы өзүнүн адамдарына же шайлоодо жардам берген, же болбосо акча берген адамдарды алып келип отуруп, бүт кадр саясаты нөлгө чыкты десем болот. Ошол эле чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө биздин кызматкерлердин, биздин жооптуу ушул
кандай десем, бийлик өкүлдөрүнүн билими да жетпей атат, тажрыйбасы да жетпей атат, тактикасы, стратегиясы да жок болуп атат ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө. Ошондуктан биз келсек, Кудайым буюрса, муну сөзсүз түрдө ар бир кызмат ордунда тиешелүү күчтүү адис иштей турган кылып, бардык маселе жеке кызыкчылыгында эмес, элдин кызыкчылыгында чече турган шарттарды түзөбүз деп мен кепилдик берем. Кудай буюрса, чек аралар чечилет, албетте. Бишкек шаарынын айланасындагы дачаларга айыл статусун берүү мүмкүнбү? Дачаларга статус берүү мүмкүн. Тилекке каршы бул маселе көптөн бери чечилбей келет. Бирок мынау жаңы конуштар боюнча тилекке каршы кээ бир жаңы конуштар баягындай кандай десем, эч бир санитардык нормаларга туура келбеген, дагы башка техникалык нормаларга туура келбеген жерлерге жайгашылып калгандарды аны албетте мыйзам жол бербейт. Себеби ошол эле баягы кандай десек, захоронение сибирской язвы же болбосо ошол эле газ өткөн түтүкчөлөрдүн үстүндө жайгашкан үйлөрдү мыйзамдаштыруу бул мыйзамга туура келбейт. Эртең Кудай сактасын ошол жерден бир туура эмес иштер боло турган болсо, ошол эле газ жарыла турган болсо, ошону мыйзамдаштырып берген адамдар жоопко тартылып калат. Ошондуктан муну ойноштуруп көрүшүбүз керек. Бирок дача боюнча менин оюм мыйзамдаштырса болот аларды. Шартбек Абдуллаевден суроо: эгер Аллах колдоп бийликке келип калсаңыз, жогорку кеңешти азайтасызбы, министрликтерди? Албетте, министрликтерди дагы ирлештириш керек. Жогорку кеңештин курамын дагы азайтса болот. Мен өзүм 5-чакырылыштын депутаты болуп, дайыма Такай көрүп келдим. Өтө көп чогулган учурда 60, 70, 80. Такай мындай күнүмдүк жумушта 40-50 адамдан ашык депутат жыйынга да катышпайт. Демек, андай жогорку кеңештин кереги барбы? Биз, мен ойлойм, 60ка чейин кыскартканга толук мүмкүнчүлүк бар. Муну кыскартсак болот. Албетте, муну эми конституция менен чечишибиз керек. Кудай буюрса, азыр конституциялык реформа болот деген дагы мына иш-аракеттер болуп атат. Ал жерде бул иш-чаралар каралып атат. Аны эл чечет. Бюджетти кантип толтурасыз? Андагы 3 багытты айта кетсеңиз. Бюджетти толтуруудун бирден бир эле жолу бул өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдошубуз керек. Алар, мен айтып атпаймынбы, былтыры 100 тонна жылына продукция чыгарып аткан болсо, быйыл 70, эмки жылы 50, андан кийинки жылы 20 болуп жок болуп кетип баратат жылдан жылга. Биз ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү колдогон программа, ушул кут программасы. Мен бардык ушул биздин мекендештерди чакырат элем. Кут программасыны издеп сиздер таанышсаңыздар, жамааттарыңыздар менен бизди чакырсаңыздар, байланышып, биз сиздерге презентация кылганга да даярбыз. Себеби бул программада бардыгы жазылган. Кантип биз мындай налог чогулткан базаны кеңейтебиз. Кандай кылганда ишканаларды көбөйтөбүз, кандай кылганда жумуш орундарды көбөйтөбүз, кандай кылганда жалпы элдин кирешесин көтөрөбүз, кандай кылганда социалдык турак жай маселесин чечебиз. Мунун бардыгы биз эсептелген. Бул жерде мындай кээ бир мындай алысты көрө албаган, билими жок адамдар бул популизм деши мүмкүн. Мен ушул программада по полочкам баарына коюп, каяктан акча алынат, кантип иштетилет, кантип жумуш орундар түзүлөт, бардыгы эсептелип чыккан. Мен мына 2 жылдан бери канча жерде презентация кылбайын, жарабайт бул программа кандай десем, толук иштелип чыккан эмес, же болбосо кандай десем, бул ишке аша турган эмес деп айтор эч ким айта элек. Баары эле сонун программа экен деп мындай көп өнүккөн мамлекеттер дагы бул өзүнүн өнүгүү жолунда колдонгон программа. Мира Андашевадан суроо: сот системасын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Сөзсүз түрдө сот системасыны өзгөртүүбүз керек. Бүгүн тилекке каршы ошол конституциядагы көз карандысыздыкты камсыз кылуу максатында бекитилген нормалар, ар бир сот өз чыгарган чечимине жооп бербейт деген норма бүгүн соттордун жоопкерсиздигине алып келди десем болот.
сотторду ачык айкын кылыш керек. Бардык процесстер, жараяндар онлайн режимде трансляция болуш керек. Жана ал электрондук мындай носительдерге жазылып алып, бул архивде болуш керек. Ар бир сот боюнча. Мындан сырткары сотторду тандоо болуу жагындагы колго алышыбыз керек. Анан сотко президенттин аппараты кийгилишпегендей жагдай түзүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүн бийликтин кандайдыр бир көрсөтмөсүнө аткарбай койгон сотту президент тарабынан ротация кылып берүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн азыр 1 май сотунда иштеп аткан сот ошо бийликтин айтканын аткарбай койсо, аны чоң алайга, тогуз торого ротация кылып жөнөтүп берген жолдор бар. Айтор соттор көз карандысыз дегенибиз менен ушундай өздөрүнө ыңгайлуу кылып түзүп алган бийликтин мындай немелери бар, жерлери. Аны биз оңдоп чыгып, Кудайым буйрса, сотторду мындай адилеттүү, анын ачык айкындуулугуну камсыз кылабыз. Адилеттүүлүгүн да камсыз кылабыз. Динара Рысбаевадан суроо. Бул программаны 2 жылдан бери ишке ашыра албай келем дедиңиз. Сиздин оюңузча чоңдор эмне үчүн колдобой жатышат бул программасын? Мен айтат элем, же толук түшүнүгү жок, же болбосо саясий эрки жок, баягы ушуга жоопкерчиликти алып, себеби бирдемени аткараардан мурда ага мындай ишенимиң керек, ага билимиң керек. Ушул жетишпеди го деп ойлойм биринчиден, экинчиден кандай десем, экинчиден тилекке каршы бул менин өзүмдүн министр катары ишке ашырууга мындай мүмкүнчүлүгүм болбоду да. Эгерде бул министрдин колундан келе турган иш болгондо, анда мен ишке ашырат болчумун, жоопкерчиликти толук моюнга алып. Бирок муну өкмөт башчы моюнга алып ишке ашырыш керек эле. Ал жактан колдоо таппадым. Алтынбек Темировдон суроо. Буюрса президент болуп калсаңыз, азыркы талапкерлердин кимисин өзүңүздүн командаңызга кошот элеңиз? Талапкерлердин арасында чындыгында даярдыгы бар, мындай күчтүү, эл үчүн күйгөн талапкерлер жок эмес, бар. Мен сөзсүз түрдө бардыгына өзүнүн тармагына жараша, билимине, тажрыйбасына жараша сунуш кылмакмын, сөзсүз түрдө. Дастан Балтабаевдон суроо. Улукбек Тойчубаевич административдик территориалдык реформа жөнүндө пикириңизди айта кетсеңиз, чегара маселеси боюнча да. Чегара маселеси боюнча мен жаңы айтып кеттим. Чегара маселесини чечкен адамдар өзү мындай күчтүү, кандай десем, тажрыйбасы бар, күчтүү адамдар келиш керек ал жерге. Анан алардын чегараны чечүү стратегиясы, тактикасы болуш керек. Тилекке каршы биздин кошуналар сүйлөшүү жолго келбей аткандыгы мына жылдан жылга созуп баратат. Себеби алар көрүп атат, жылдан жылга кошуналардын кызыкчылыгында чечилүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат десем болот да. Ошондуктан биздин кошуналарды ушундай тактика менен, ушундай стратегия менен аларды бүгүн келип чече турган жагдайларды түзүш керек. Тилекке каршы биздикилер тынч болсун, же болбосо баягы ошол жерден 5-10 сом түшүп аткан акча чегарадан, контрабандадан токтоп калбасын деген аракеттер менен бул маселелер чечилбей келет. Буларды биз чечебиз. Андан сырткары мына административдик территориалдык реформалар боюнча айта турган болсок, мен айтып кеттим. Айыл өкмөттөрдү сөзсүз түрдө биз ирилештиришибиз керек. Райондордо балким район деңгээлине бюджет чыгармакпыз да. Бүгүн азыр bir райондо 10 айыл өкмөт болсо, 10 бюджети болуп атат, 10 айыл өкмөт болуп атат. Биз ошолорду ирилештирип туруп, bir райондун деңгээлинде бюджети менен жана мындай кеңеш, райондук кеңеши менен түзүп, күчтүү ошол жерге көп полномочия, премьер-министрдин полномочиясына ошол жерде мындай кадр дайындоолорго мүмкүнчүлүк алган, көп нерселерди чечкен. Анан ошол жердеги толук райондогу иштерге жооп бере тургандай жагдайды түзүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүн акимдер эчтемени чечпейт, бюджети жок, жөн эле мындай күн өтсө болду деп жүрөт десем болот да.
Тескерисинче, эгерде биз ушул айыл өкмөттөрдү ирлештирип, райондун деңгээлинде бюджет кылып, райондун деңгээлинде мына азыр ар бир айылдык кеңеште депутаттар болуп атат. Анын ичинде күчтүүлөрү бар, бирок көбүн эсе мындай даярдыгы жок эле балдар келип, бюджет жөнүндө түшүнүгү жок, айыл өкмөттү өнүктүрүү жолу жөнүндө мындай түшүнүгү жок, адамдар келип калгандыктан мындай суроо талап дагы жок айыл өкмөттөр жетекчисине. Мен ойлойт элем, район деңгээлинде бир 21 депутат боло турган болсо, ал татыктуу 21 депутатты тандасак болот. Анан бир нерсени айткым келет, акимдер сөзсүз түрдө жергиликтүү жигиттерден болбош керек. Баягы ар өзүнүн тууганына, өзүнүн айылына, өзүнүн тиги уруусуна тартпагандай сырттан келип. Мисалы үчүн ошол эле Баткендин уул кыздары нарында, таласта, көлдө иштесин, чүйдө иштесин. Бул жактагылар барып ошо таласта иштесин, же Баткенде иштесин. Ушул сыяктуу да ротация жагына кылышыбыз керек. Ушундай жолго келсек, өнүгүү жолго түшөбүз деген ойдомун. Эгер октябрь айындагы шайлоо тынч өткөндө сиз премьер-министр болуп бекитилмек экенсиз, канчалык чындыгы бар? Эми мындай сөздөр болгон, эми бардыгы Алладан, бирок ушундай сөздөр бар болчу. Эми ал ишке ашат беле, ашпайт беле билбейм. Себеби мен билгенден эле бир топ адамдар ушул мен жаңы парламент келсе премьер-министр болом деп айтып жүргөндөрүнү угуп жүрөм. Жетим тоо кенин иштетүүгө тыюу саласызбы? Жетим тоо кенини бүгүн мына кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Кытайдын карызыны биз жетим тооду чекеден кыркып алып барып эле руда менен сатып жаап коебуз деп айтып атат. Бул туура эмес. Жетим тоодо 80 миллиард доллардан ашуун биздин кен жатат. Ошону 1 миллиард 800 миллион долларга жетпеген карызга өткөрүп берип койгон. Бул акылсыздык же болбосо өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы бардыгы жөнүндө кабар берет десем болот. Жетим тооду биз Кудайым буйрса бир 200 миллион долларга Россиянын же Европанын немесинде стандартында чыгарган комбинаттарды куруп, ушул багытта, ошол темир чыгарууда дүйнөлүк бааны аныктай турган мамлекетке айлансак болот. Бактизара Касымбековадан суроо, тышкы карыз боюнча кандай чараларды колдоносуз? Тышкы карыз боюнча албетте төлөшүбүз керек, бирок мен жаңы пут программасы аркылуу ал жерде биз экономиканы көтөрүү, толук жаңы жумуш орундарды түзүү, бюджетти кеңейтүү, толтуруу жагы кеңири каралган. Кудайым буйрса бул ишке ашат. Анан экинчи жагы, ушул бюджетте акча болсо биз төлөйбүз. Экинчи жагы болсо, мен бир нерсени айтып кетким келет. Генассамблея ООНдо атайын 2030 жылга чейин цели устойчивого развития деп өнүгүүдүн максаттары деп 17 пункт менен мындай кандай десек максаттар кабыл алынган. Анын ичинде эң негизгилери бул жакырчылыкты жоюу, ачкачылыкты жоюу, билимсиздикти жоюу, экология багытында экологияны жакшыртуу жагында иштер каралган. Биз эгерде ушул эл аралык уюмдарга, башка бизге донор болгон мамлекеттерге ушул ООНдун чечимини аткаруу үчүн мына биз силерге болгон карызды ушул маселелерди чечүүгө иштеткенге уруксат бергиле деп келишимге келе турган болсок, биз ошол азыр мына 400 миллион долларга чейин жыл сайын төлөй турган болуп атабыз. Бир жылда 400 миллион доллар сырткы карызга. Ошону 400 миллион долларды өзүбүздүн жакырчылыкты жоюуга, билим берүүнү жакшыртууга, бүгүн 286 мектептен ашуун мектеп бизде жетпейт. Балдарыбыз 50ден 60тан бир класста окуп атат. Ушуга окшогон маселелерди чечүүгө, таза суу маселеси мына 300 айыл, 300дөн ашуун айылда таза суу жок. Ушул маселелерди чечүүгө, ошол эле экология маселеси, мына Бишкектеги экологиялык абал мына өткөн күндө, мында бир 4-5 күн мурда эң мындай кандай десем, кир шаар, же болбосо атмосферага, экологияга зыян заттарды таштаган эң начар шаар болуп Бишкек таанылды да. Ушуга окшогон маселелерди чечүүгө биз эл аралык коомчулук менен, эл аралык финанс институттар менен
жана башка мамлекеттер менен иштешкенге мүмкүнчүлүк бар. Муну дагы Кудай буйрса колдонобуз. Гүлбар Сөркуловадан суроо. Сиз УКМКда иштеген учурда эң чоң кызматтагы чиновниктердин үстүнөн иш козгоп, ал иштериңизди мамлекет башчылары жаап, артыңыздан куугунтук кылгандыгын көп айтышат. Азырда реалдуу программаңыз өтүп кетишине чиновниктер коркуп жатышкан жокпу? Бюджеттен урда алгандардын жолу тосулат да. Кийинки суроосу, азыр кээ бир талапкерлердин фондуна жеке адамдар өтө көп акча салып жатышат. Бул соодалашуу эмеспи? Албетте соодалашуу. Мен айтып кеттим, шайлоо системасы бүгүн акчага байланган. Ар бир шайлоого чоң, эбегейсиз чоң акчалар талап кылынат. Акчалуу адамдар келип, эртең куса турган адамдар келип, соодалашып акчасын берип, бүгүн шайлоолор өтүп атат. Ошол шайлоолор, эртең ошол шайлоодон шайланып келген талапкер кустурабы, кустурбайбы? Тилекке каршы мына биздин өнүкпөй аткандыгыбыздын маселеси ошол бир ууч адамдар элди басмырлап, шайлоодон шайлоого ошолордун гана айтканы болуп, мамлекет өзүнчө, бийлик өзүнчө болуп калды. Мени мындай кандай десем, кыжалат кылганы ушул азыр жеңип келген талапкер дагы ошолордун тузагына түшүп калып, эртең кустура тургандарга адекваттуу иш чара көрө алабы, көрө албайбы деген менде күмөндөр пайда болуп атат. Эми мына улуттук коопсуздук кызматындагы алып барып аткан иштерибиз туура айтасыз, көп керек болсо премьер-министрлердин, аппарат президенттин жетекчисинин үстүнөн баягы акча урдоолор, же болбосо Кыргызстанга кыянатчылык кылган, келишимдерди кол койгон боюнча жана башка иштер боюнча өтө ири суммадагы, өтө ири чоң коррупциялык иштерди ачып иш козгогонбуз. Ошол эле приватизация боюнча дагы азыр бүгүнкү күн менен 100 миллион долларлык турган объектлерге, мисалы үчүн 100 тыйын бербей, жөн эле махинация менен приватизация кылып алган фактылар боюнча үстүнөн иштеп, иш козгоп, бирок тилекке каршы ошонун баардыгы баягы чоңдор тарабынан, сот тарабынан жабылып кеткендиги албетте өкүндүрөт. Ушуга окшогон окуялар мени чоң саясатка алып келди. Мына ушундай жакшы программалар ишке ашпай аткандыгы элге мына чыгууга мындай түрткү берди десем болот. Башкаруу системасы боюнча дагы айта кетсеңиз, азыркы кезде көп талаш тартышты жаратып атат. Кыргызстанга кандай системасы керек? Башкаруу системасы боюнча бизде маселе жок. Көптөгөн ар кандай башкаруу системасында өнүгүп өсүп аткан мамлекеттердин мисалы бул жөнүндө далилдесем болот. Президенттик жаман дейин десең, Америка кандай өсүп өнүгүп атат. Парламенттик жаман дейин десең, Германия, Япония, башка Европа мамлекеттери кандай өнүгүп өсүп атат. Ошол эле аралашма системалар, башкаруу системасы дагы өнүгүп өсүп атканын көрүп келатабыз. Керек болсо монархия, араб мамлекеттери кандай өнүгүп өсүп атканын да көрүп атабыз. Демек, маселе бизде башкада. Мен муну көп эле айтып келем. Биздин шайлоо системасында бүгүн тилекке каршы шайлоого катышуу жалаң байлардын гана укугу болуп калды. Сизде да формально укугуңуз бар. Бирок күрөтө эле албасаңыз, үгүт иштерин жүргүзө албасаңыз, анда сиз шайланууга дагы мүмкүнчүлүгүңүз жок. Ошондуктан мындай ачык айкын баардыгы бизде тең укуктуу дегенибиз менен чын-чынына келгенде тең укуктуу эмеспиз. Ошондон улам бир ууч бай үй бүлөлөр жылдан жылга элди басмырлап, элдин эсебинен байыганы байып келатат. Бүгүн 80% калк жакыр болгон болсо, бир 17-18% орто жашайт. Болгону 1%га жетпеген калк өтө бай. Ошол 1%дын кирешеси 50% кыргызстандыктардын тапкан кирешесинен көп. Ушундай мамлекетте биз жашап атабыз. Албетте мындай көрүнүш ошол бир ууч адамдардын кызыкчылыгында түзүлгөн система буларга жагымдуу. Булар эчтемени өзгөрткүсү келбейт. Ар шайлоо болгондо сиздерге 1000 сом, 2000 сом берип коет. Кичине тынчыкмаңыздар 10 000, 15 000, 20 000 сомдон алып алып, штаб жетектеп иштейт, жерлерде координатор болуп иштейт. Районду 1-2 азаматтарыбыз мен өзүм бүтүрөм деп туруп, алар
бүтүрөт, чоң акчаларды алып алып, 200 миң, 300 миң долларларды ушинтип эле келе беребиз биз. Ошондуктан мен айтат элем, бир уч бай адамдар, элдин үстүнөн жашап көргөн адамдар, буларга бул система жагып калды. Булар эчтемени өзгөрткүсү келбейт. Булар элдин байышыны дагы, же болбосо элдин жашоо деңгээлинин көтөрүлүшүнө дагы кызыктар эмес. Себеби эртең дагы шайлоо болот. Шайлоодо мындай акылдуу же болбосо билимдүү калк болсо, курсагы ток болгон болсо, алар сатылбайт. Алар сатылбаса, булар добуш алып бийликке келе албайт дагы, өзүнүн баягы элдин эсебинен баюу системасыны сактап кала албайт. Ошондуктан буларга өзгөрүү кереги жок. Элдин жашоо деңгээлин көтөрүштүн кереги жок. Эл жарым ачка жашаса, шайлоо болсо экен деп күтүп турса, анан ар шайлоодо 1000 сомдон 2000 сомго добушун сатып турса, ушул система керек болуп атат. Акыркы суроону жаңырталы. Алтынбек Темировдон келген. Садыр Жапаров күндөрдө эле мамлекетке кайтарабыз деген эле, азыр өз оюнан кайтты. Сиз кайтарат белеңиз? Мындай алтын түгөнүп калды деген сөз, бул калп сөз. Мына 400дөн ашуунураак биз алтын таптык. Ал жерде 953 тонна алтын бар. Жарымыны бүтүрө элекпиз. 2042 жылга чейин разработка болот ал жерде. Мындан 2 жыл 3 жыл мурда эле 16 миң гектар жерди кошумча берип койду. Мен ойлойт элем, ушунун баардыгын биз кайрадан карап чыгышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Бүгүн мына кайтаруудун кажети жок, ал жер иштей берсин деген кандайдыр бир ойлорго түртөт мени. Эмне себептен көтөрүп келди дагы, бүгүн ал оюндан кайтты деп. Тилекке каршы ушул күмтөр үчүн колдоп келген эл ушул сөздөргө жакшы маани бербей атат. Эфирибиз жыйынтыкталарына саналуу мүнөттөр калды. Негизинен урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, 10 январь 2021 жылы туура тандоо жасайсыздар деген толук ишеним бар. Бүгүн Кыргызстанга күчтүү лидер керек. Бүгүн Кыргызстанга күчтүү программа керек. Сиздер мына азыр жолугушуулар болуп атат. Ар бир 18 талапкерди талап кылыңыздар. Сиздер менен жолуксун, программасын сунуштасын, көрүңүздөр. Эртең келген күндөн баштап 11 январда эмне иш болот? 1 айдан кийин Кыргызстан эмнеге жетет? 3 айдан кийин, 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин жана 6 жылдан кийин президенттик мөөнөт бүткөндө кандай Кыргызстанды таштап кетесиң? Ал үчүн кандай механизмдер менен өнүктүрөсүң? Кандай программаң бар деп сураңыздар. Тилекке каршы аялы жокко аял алып берем, күйөөсү жокко күйөө алып берем, баласы жокко бала алып берем, бардык маселеңди чечем деген куруу убадаларга ишенбеңиздер. Жакшылап анализдеп туура тандоо жасайсыздар деген ишенимим бар. 10 январь номер 10 Улукбек Кочкоровго добуш берсеңиздер, кут аттуу күчтүү программа Кыргызстан үчүн, сиздердин ар бириңиздер үчүн иштеп баштайт. Сиздердин сурооңуздарга жооп берип, түз эфирде президентке талапкер Улукбек Тойшубаевич болду. Саламат калыңыздар. Саламат.